Биз кайсы бир дегенде мына эгемендиктин баасына жеттикпи деген маселе турат. Биз эгемендикти алганыбыз менен бирок эгемендиктин негизги маңызын түшүнө албай биз эгемендик деген эмне? Эч кимге көз каранды болбоо же болбосо бир кайсы маселе болбосун ошол жактан сен өз алдынчалыгыңды көрсөтүп, эч кимге көз каранды болбой, өзүңдүн жолуң менен басуу деген сөз. Эгемендик. Саясий болобу, экономикалык болобу, маданият тарабынан болобу, кандай багыт болбосун. Биз ал багытта эч нерсесин камсыз кылган болгон жокпуз да. Эгемендик бизде атыбыз эле эгемендик. Затыбыз биз карап көрсөңөр, биз толук кандуу, көз каранды мамлекетпиз азыр. Саясий жагынан да, экономикалык жагынан да, социалдык айтпай эле коелу, ал социалдык маселе ичинде. Бирок көп тармагында биз азыр көз каранды болуп калдык. Анан идеологиялык багытта дагы биз эч нерсе жарата албай, биз өзүбүздүн жарандарыбыз деп коелу, өзүбүздүн мамлекет, өзүбүздүн элибиздин дагы аң сезимин калыптай турган бир дагы программабыз жок. Тил деген анын бир тетиги эле. Тил ал курал. А бирок негизги багыт ошол эгерде жаратуучу программа болгондо мамлекеттик деңгээлде аны ишке ашыруунун бирден бир куралы ошондо эне тилибиз болмок. Анда ошондо биз өзүбүздүн кыргыз жаранын мына мамлекеттик саясатта жарандык концепциясын иштеп чыгуу. Жарандык концепцияда улуттук же болбосо этникалык маселе, маданият орду жок аякта. Батыштын түшүнүгүндө жарандык деген кайсы улуттун өкүлү болбосун Кыргызстандын жараны катары деген баалуулукту көкөлөтүү менен биз атуулдук сезимди, улуттук баалуулуктардын ордун жокко чыгардык. Анын баарын биз эгерде негизин түптөбөсөк, анда эне тилибиз жөнүндө сайраганыбыз сайраган кала берет. Маселе эч качан чечилбейт. Маселе деген комплекстүү түрдө, мамлекеттик деңгээлде, системалуу түрдө бири-бирине канаптап туруп, бири-бирине байлап туруп, анан чогуу чараны ишке ашырганда гана ошондо эне тилибиз өзүнүн орду менен кетет. Азыр мындай куру сөз менен же болбосо кандай аракет кылбай тил гана асылып эле тилди өнүктүрөбүз, мугалимди окутабыз, айлыгын көбөйтөбүз деген менен маселе эч качан чечилбейт. Муну Акаев баштаган, билесиз кандай, э? Ар бир мекемеде бирден кыргыз тил мугалимин өзүнчө штат аштырып, айлыгын төлөтүп туруп окутту, маселе чечилбейт. Себеби негиз боло турган улуттук идеология, кыргыз адамынын аң сезимин калыптай турган программа жок. Качан гана биз ошону түшүнүп, кыргыздын дүйнө таанымын, кыргыздын философиясынын негизинде кыргыздын аң сезимин калыптай турган программаны түзгөндө, аны ишке ашыруучу бирден бир курал ошондо биздин эне тилибиз болмок. Бирок тилекке каршы ал жок болот. Мына ушундай ой пикир айткан замандаштар, билбейм, мен элди билбейм, мен өлөрчү азык алам дагы, сиз деле ошондойсуз.